мындай жалган маалыматтарды таркаткан адамдар дагы, ошол мезгилде айткан адамдар дагы бир кандайдыр бир ошол Садырдын, менин, Камчынын үчөөбүздүн ортобузга ошондой жалган маалыматтарды айтып, ушак катары айткан адамдардын да кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыктары үчүн жасалган да. Анын бардыгы Садыр Жапаровдун эжеси мына куугунтук токтогондон кийин бүгүн колго түшүп берип келет, келгенден ачык айкындуу ошол айым өзү тастыктайт деп. Себеп дегенде ошол мезгилде Садыр дагы оппозицияда жүрдү, куугунтук болду. Ал мезгилде чындыкка жетүү, чындыкты айтуу мүмкүн эмес эле. Саламатсызбы, Акмат мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн биз келген коноктордун бардыгына эле эң алгач бир суроону берип жатабыз. Анткени бүткүл коомчулук бүгүн ошол суроого жооп таппай, бир топ бир адашып турган убагыбыз десем да жаңылышпайм. Өлкөдөгү саясий абал. Өлкөдөгү саясий абал бүгүнкү күндө татаал. Себеп дегенде парламент, жаңы шайланган парламент келген жок. Элдин ошол добус сатып алуу жана башка наразычылыктардын негизинде парламент бүгүн шайланбай калды десек болот. Экинчиден, президенттин кызматтан кетүүсү, жаңы өкмөттүн түзүлүшү, ушунун бардыгы бүгүнкү биздин экономикалык шарттарды эске алуу менен абал татаал десек болот да. Себеп дегенде бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө жана коронавирустун айынан экономикалык кризис болуп атат. Бул мезгилде мисалы эл аралык финанс институттары, күчтүү мамлекеттер, союздаш мамлекеттер бири-бирине жардам берүү менен гана ушул кырдаалдан чыгып атат. Ал эми бүгүнкү прогноздордун айтышы боюнча бул коронавирус 21 жылдагы толук кандуу ошол жылы, анан 22 жылдын жарымына барат деген ар кандай прогноздор айтылып атат. Бул чындыгында бүгүнкү экономикадагы өтө татаал мезгилдин келгени, доллардын биздин сомго болгон өсүшү 84 сомго чыгып кетти. Ал мындан ары токтойт деген дагы маалымат жок, маалымат жок. Себеп дегенде мен буга чейин айтып келгенмин, аз дагы айтам. Биздин валютанын, сомдун сакталып келгени бул мигранттардын чоң эмгеги болчу да. Ошол кризистин кесепетинен биздин мигранттардын көпчүлүгү дагы кайтып келишти. Бүгүн ишсиз отурушат, акча которулбай калды. Ошол түздөн түз. Анан экинчиден бүгүн биз Кыргызстанда 80%дан ашык импорт менен жашап калганбыз да. Бул деген сөз биздин экономиканын ички өндүрүшчүлөрдүн аздыгы болуп эсептелет да. Ал эмне себептен муну айтып атам? Баалардын өсүшү түздөн түз ошол чет элден келген импорт товарларды биз долларга сатып алабыз. Ошон үчүн баа дагы өсөт, инфляция да аябай күчтүү жүрүп кетиши мүмкүн. Сомдун кадыр баркы түшкөндөн кийин анын сатып алуу күчүн жогорулатыш үчүн же болбосо доллардын курсун түшүрүшүбүз керек. Ал түшүрүш өтө кыйын. Экинчиден, же болбосо айлык акыны, пенсияны ушуларды 10%, 5% эмес, ошол бүгүнкү кетип аткан баанын өсүшүнө ылайыктап туруп айлыктарды көтөрүшүбүз керек. Ага биздин мүмкүнчүлүк жок экономикада. Ошон үчүн бүгүнкү саясий экономикалык абал өтө татаал десем мен жаңылышпайм. Сизге чейин келген саясатчылар ойлорун ортого салып, ошол мына жакын арада 5-октябрда болгон мамлекеттеги окуяга ар кандай бааларын берип жатат. Бирок көбүнчө ошол 5-октябрь күнү сиз жогоруда айтып кеткендей, коомчулук ошол шайлоого нааразы болуп, калыс болбой калды.
добуштар туура эсептелбей калды деген нааразычылыктарын билдирип, шайлоо жокко чыгарылсын деген нааразычылык менен чыгышты эле. Бирок ага карабастан элдер ошол ак үйгө кирип, Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күндө ошол президенттин убактылуу милдетин аткаруучу болуп калды. Бул көптөр ар кандай ойлорун айтып жатат. Сиз бүгүн ошол Садыр Нуркожоевичти легитимдүү убактылуу президенттин ордун аткаруучу президент катары кабыл аласызбы же албайсызбы? Биринчиден, мен 10 жылдан бери шайлоого катышканым жок эле. 2010-жылы шайлоого катышкам, ошодон бери катышып эле келем. Ар түрдүү саясий себептерден өзүмө байланыштуу. Мына кечээки болгон шайлоодо бул саясатчылардын, ошо бийликтин, саясатчылардын элди биз бузуп койгонубузду мен ачык көзүм менен көрдүм. Себеп дегенде бир гана ошол партиялар эмес, бардык партия, дээрлик бардык партия, дээрлик. Ошол бүгүнкү өткөндөрдүн дээрлик көпчүлүгү добуш сатып алуу менен барды. Анан кийин ошол кээ бир партиялар чыгып, өткөн партиялардагы нааразычылыгын билдирбеди. Кээ биркиси 3% алып калган, 4% алып калган, 5% алгандар да нааразычылык билдирди. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм. Бардык эле ошол добушту сатып алуу бул жалпы кандайдыр бир традицияга айланып калыптыр да. Элдин көйгөйүн, элдин ошол райондун көйгөйү болобу, айылдын көйгөйү болобу, жалпы элдин көйгөйү жөнүндө сөз кылсаң баары колдойт, ошондо көйгөйлөрдүн баардыгы колдойт, ошонун келечекте чечилишине баардыгы үмүт эткени менен, кызыктар болгону менен шайлоо күнү байы дагы, кедейи дагы, колунда жогу дагы, колунда бары дагы ошол добуштарын акчага алмаштырганы бул мен көзүм менен көрдүм. Себеп дегенде мына 10 жыл деген бул чоң айырма экен. 2010-жылы мындай азыраак болгон. Себеп дегенде 2010-жылы чындыгында Кыргызстандын тарыхында кандайдыр бир чыныгы шайлоо болгон десем мен жаңылышпайм. Биз ошол мезгилде оппозиция болсок да ата журт тутуп келген. Ал эми 2020-жылдагы кечээки шайлоодо бул мындай ак парак менен бул жагы кара паракты которуп койгондой сезилди. Ошол 15-жылда ушундай болсо керек деген ойдомун. Себеп деген 15-жылы мен катышканым жок. Ушул нааразычылыктын баардыгы күчөп келип, кечээки 5-октябрда болгон окуя, ал окуядан кийин Садыр Нуркожоевичту Жапаровдун премьер болушу бул легитимдүү түрдө эле болду. Легитимдүү түрдө, себеп дегенде парламент аны шайлады, парламент шайлаш керек. Президент ал мезгилде өзүнүн ыйгарымдуу укугун тапшырган жок эле. Ыйгарымдуу укугун тапшыргандан кийин конституцияга ылайык сөзсүз түрдө же төрагага, жогорку кеңештин, эгер төрага аткара албасаң да премьер-министрге жүктөлүш керек. Бул конституциялык норма. Ошол норма менен эле кетти. Ал эми парламенттик шайлоону жылдырып койгон. Мен ага көп юристтер менен да сүйлөштүм. Өзүм дагы ошо мыйзамдарды, конституцияны карап көрдүм. Андай конституцияны конституциялык мыйзам менен өзгөртүп кой деген болбойт да. Ал түздөн түз конституция, түздөн түз күчү бар мыйзам болуп эсептелет, эң жогорку. Ал эми президенттик шайлоонун дайындалышы бул конституцияда, мыйзамда каралган эле шарт менен кетип атат. Бирок дагы бир нерсени мен таба албадым. Парламент мисалы 5 жылга шайланат. 5 жыл макул. 5 жыл дегенден кийин ошол азыр узартып койбодубу? Биринчи сессия болгучаң деп. Бирок 6 жылга деген норманы мен көрбөдүм да. Муну дагы юристтер мен талкуулап көрдүм, бирок ар юрист ар кандай сөздү жаратат экен. Бул мен ойлойм учуру келет, буга дагы баа берилет деп ойлойм да. Конституциялык палата бар. Качан бир стабилдүүлүк, тынччылык бардык болгондон кийин аны да учуру келет. Ушул парламенттин 6 жылдан 5 жылдан ашык отурганга укугу бар беле жок беле деген ал дагы юридикалык баа бериле турган учур келет деп ойлойм.
бардыгы убага келгенде чечилет. Бүгүнкү күндө коомду абдан кызыктырган бир нерсе бул социалдык тармактарда талкууланып жатат. Сиздин ошол бүгүнкү Садыр Нуркожоевич өкүңөрдүн ортоңордогу достук мамилеңер. Менин билишимче 2012 жылдын июнь айынан 2013 жылдын март айына чейин 9 ай Садыр Нуркожоевич, Камчы Ташиев жана Талант Мамытовдор соттолуп турган убакта 9 ай ичинде. Сиз ошол кезде бир бекем достугуңузду билгизип, биздин мамлекеттик каналдар барбай койсо, биздин жеке каналдарды өзүңүздүн жеке каржылооңуз менен 9 ай баарыбызды тикебизден тик тургансыз. Ошол жерде силер деген элге чындыкты көрсөтүп тургула. Булар күнөөлүү эмес. Бул менин 3 досум күнөөлүү эмес деп. Мен буга өзүм күбө болгом. Анткени өзүм да 9 ай ошол жерде турганмын. Бир күн калтырган эмеспиз. Ошол массалык маалыматтын түз көрсөтүп, элге туура маалымат бергендигине байланыштуу эл талап кылып отуруп, ошол бүгүнкү Садыр Нуркожоевич, Камчы Ташиев жана Талант Мамытов соттон, залдан акталып чыгып кетишкен. Андан кийин ошо Садыр Нуркожоевич сизге бир өзүнүн бир нааразычылык пикирлерин билдирип, аны атайын буйрутма менен видео жасатып, коомчулукка тартуулады. Аны былтыр баарыбыз көрдүк. Эми бүгүнкү күндө ошо сиздин мамилеңиз кандай? Ал киши сиздин ошол бир кезде берген жардамыңызды алар билеби же анын баары унутулуп калды? Мындайда мен эч качан бирөөгө мындай жакшылык кылганда андан кайтсын деп жакшылык кылбайм. Саясатта ар түрдүү болот, өйдө ылдый болот. Саясатчылардын, достордун, саясатчылардын ортосунда уруш, талаш жараткан, мунун бардыгы ушактын негизинде келип чыгат да. Такталбаган маалыматтар, ошол тегерегиң, ал башка жактан келген адамдар эмес, ал тегерегиңде жүргөн ушундай. Эми бул өттү кетти десем болот да. Ошол мезгилде сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ошол мезгилде түнү күнү куугунтукта калып, мына бул жерде Дворец спортто, Жалал Абадта, Площадьта жана башка ушундай чоң митингдерди өткөзүп, Адахан Мадымаровда барган эсиңизде болсо, Жалал Абадка чейин барып, кире турган жерлерге кирип, ошол мезгилде жасай турган иштерди жасадык. Буга колдоо көрсөткөнсүз. Колдоо көрсөтүш, эми биз бир партияда жүргөндөн кийин, дос болуп жүргөндөн кийин партиялаштарды таштаган болбойт. Калгандын баардыгы бул ушак айкын сөз. Аны биз ар дайым такташып алабыз. Себептен ошол мезгилден кийин андан мен камалып калдым. Бардыгыбыз ар тарапта жүрдүк. Ошол жылдардан бери мисалы саясатка деле аралашпадык. Сот процесстери жана башка болду. Ошол 10 жылдын ичинде биринчи жолу мен кечээки шайлоого катыштым. Ошон үчүн мен ойлойм, биз ар дайым такташып алабыз, чечишип алабыз. Себеби биздин жаштыгыбыз калган жок. Орто жаштан өтүп калдык. Ошон үчүн азыр саясат бизди камырдай кылып жууруду десем болот. Канчалык каралоо болбосун, канчалык жамандоо болбосун, анын бардыгы жабышып калган жок. Себептен да чындык ар дайым жеңет. Ал эми ким кандай деп жаман айтып, ушундай жаман туура эмес маалыматты берип жамандаганга мен анча деле көңүл бурбайм. Анын баарын мен Кудай койдум деп менин бир принцибим бар. Себеп дегенде Алла Таала ошонун баарын көрүп турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз такташып ала турган маселени ар дайым такташып алабыз. Мындан келди жанакы сизди чоң суммадагы акчаны өзүнө алып алган деген нерсе бул такталбаган маалымат экен, мунун чындыгы. Такталбаган маалымат, аны такташып алдык десем да болот. Себеп дегенде мындай жалган маалыматтарды таркаткан адамдар дагы, ошол мезгилде айткан адамдар дагы бир кандайдыр бир ошол Садырдын, менин, Камчынын үчөөбүздүн ортобузга ошондой жалган маалыматтарды айтып, ушак катары айткан адамдардын да кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыктары үчүн жасалган да. Анын бардыгы чындык ийилет, бирок сынбайт деген бул эң туура сөз да. Ал чындык ар дайым чыгат. Себеп дегенде чындыкты жашырып коюп жүргөн бул бир дагы мен ушунча жашоомдо
көп жолу көрдüm, чындык сөз, качандыр болбосам сөз чыгат. Дагы бир олуттуу суроо, бул деген бүгүнкү күндө ошол Садыр Нуркожоевичтин жанагы банк маселеси боюнча бүгүнкү күндө бул такталган болуп, бир тууган эжеси Райкул айым бүгүнкү күндө чет мамлекетте түрмөдө камалып жатат. Жана ошол мезгилдеги ушул банк маселеси такталып, ал кишиге күнөө коюлуп, ортодо акчаны көп суммадагы акча кириштирип, жада калса ошол банкты деген рейдерский захват менен өзүнө менчиктештирип алган деген жалалар жабылып жатат дагы. Ал эми Садыр мырза бул боюнча бир дагы ооз өзү элге бир түшүндүрмө берген жок. Ошо дасыккан экономист катары ошол учурда биздин мамлекетте казынада канча банк бар, канча банктар биз менен иштешип жатат, кайсы каражат кайсыл жака кетип жаткандыгын тагыраак билген адам катары банк системасында, финанс системасында ар бир которулган акчанын анын башка тармакка салыштырмалуу мунун отчету, учету ар дайым сакталат да. Анан кийин кээде мисалы жакында эле баягы чет өлкөдөн коронавирустан келген акча кайда кетти деген дагы сөздөр которулду. 300 миллион, 200 миллион келиптир деп. Ал мамлекетке келген акчаны жөн эле бирөө жарымы алып чөнтөгүнө салып коюш бул утопия да, бул жалган нерсе. Эми мени камаганда деле жалган маалыматтарды берип, эртеден кечке канча гана маалымат берген жок. Мени бир тыйын бирөөсү жеп алыптыр, жардамчысы өздөрү туура эмес жеп алыптыр деген бир дагы күнөө коюлган эмес. Бирок жамандады го, элдин баарына жеткизди. Элдин баардыгы эми көпчүлүгү түшүнбөйт да, финансылык системаны түшүнбөйт. Анын баардыгы чындыкка чыгат. Мен ойлойм, Садыр Жапаровдун эжеси мына куугунтук токтогондон кийин бүгүн колго түшүп берип келет, келгенден ачык айкынды ошол айым өзү тастыктайт деп. Себеп дегенде ошол мезгилде Садыр дагы оппозицияда жүрдү, куугунтук болду. Ал мезгилде чындыкка жетүү, чындыкты айтуу мүмкүн эмес эле. Мен ойлойм, азыр ушунча жылдан бери ошол мен да маалыматтан окуп калдым. Польшада барып өзү колго түшүп, бул деген ошол процедура ушундай. Азыр биздин прокурор кызматкерлери барып алып келиш керек. Алып келгенден кийин эми чындык, акыйкат тергөө болсо, ошондо бардыгы ачыкка чыгат да. Мындан келди, бул деле бир саясий куугунтуктун артынан жасалган иштер деп байыр эткенсиз бул нерсеге. Эми учурунда бир гана ошол саясатчы эмес, ошол саясатчыны каралоо үчүн анын жакындарына, тууган уруктарына бардыгына куугунтуктар болгон. Мени мисалы бир туугандарым бардыгы жөнөкөй да кызматтарда өзү өмүр бою иштегендерин сиз жакшы билесиз, бардыгын куугунтуктап жумуштан алган. Бардыгынын артын текшерди, эчтеке таба албады. Бул ошондой палит саясаттын негизинде тууган урукка, бала чакага асылуу. Бул саясатта бир дагы мындай жазылбаган мыйзамда андай кылбаш керек. Бирок ошондой нерсе орун алгандан кийин анын ачык айкыны сөзсүз түрдө чыгат да. Мен ойлойм, келгенден кийин сөзсүз түрдө келет. Бул ошол уголовный процессуальный кодекс боюнча ушундай, келгенден кийин ачык тергөөдө бардыгы ачык айкын чыгат. Ошол буга чейин өзүңүзгө болгондой ушу үй бүлөлөрдү куугунтуктап, бир саясий куугунтуктарды жасап келгени баарыбызга эле белгилүү болуп атат өткөн президенттердин. Бүгүн ошо досуңуз катары Садыр мырзага ошондой нерсени өзү башында өткөргөндүгүнө байланыштуу кайталайт деп кепилдик бере албайсызбы? Кайталабайбы ал киши? Же дагы деле ошентип уланышы мүмкүнбү? Мен жолукканда айтам, силердин телевидениянын да колдонуп айткым келет. Бул куугунтуктоо, саясий оппоненттерин куугунтуктоо, алардын тууган уругун куугунтуктоо бул туура эмес, биздин башыбыздан өттү. Ал өзүнүн сөзүндө деле айтпадыбы, мен мындайга барбайм деп. Бүгүн мисалы канчалык мына экономикалык структуралардагы, биздин экономикада иштеп жаткан жөнөкөй ишкерлер, ишканалар жана башкалардын бардыгын баякындай текшерүү органдарын азайтып, аларга демала турган мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип жасабаса, экономиканын өсүп кетиши өтө кыйын. Себеп дегенде бүгүнкү күндө текшерүү органдары жөнөкөй ишкерлер салык кодексинин негизинде гана текшерилиш керек. Салыкты төлөдүңбү, башка эч ким барбаш керек. Ал эми бүгүнкүдөй баягы куугунтуктоо жана башка ойлоп тапкан иштер, алардын бардыгы жакшылыкка алып келбейт. Бул биздин ички инвесторлордун дагы кетип калышына шарт түзөт да.
Себеп дегенде бул биринчи жолу кайталанган жок, азыр үчүнчү жолу кайталанып атат. Ошон үчүн мен ишенем, куугунтукта жасабайт деп, себеп дегенде башынан өткөндөн кийин адам андайга өзү жоон териси менен сезген адам андайга барбаш керек деп ойлойм да. Мен барбайт деп айта алам. Ойлойм ошентип. Сиз ошол дагы бир кайталап кетейин, биздин Кыргызстандагы экономиканы жакшы түшүнгөн киши катары. Ушул ар бир болгон революцияда мына акыркысын деле байкаштырдыңыз болуш керек. Биз канча чыгым болдук деп ойлойсуз? Ушу мамлекет канча артка кетти? Жана кайра кантип биз ошол экономиканы ордуна келтире алабыз? Бүгүн салыштырмалуу түрдө, мисалы 98-97 жылдары, 1997 мен Тажикстанга барганмын, 2000 жылдары барганмын, Өзбекстанга жана башка. Аларга салыштырмалуу биздин экономика алдаганча алды деле. Биздин жашоо шартыбыз, биздин кабыл алынган мыйзамдарыбыз, биздин банковский системабыз жана башка. Бирок ошол биринчи, экинчи, үчүнчү бийлик алмашуунун негизинде биз алардан аябай артта калып калдык да. Себеп туруктуу мамлекет, туруктуу экономикалык шарт түзүлбөсө эч качан экономика өнүкпөйт. Ар бир болгон ушундай бийлик алмашууда канча жылга артта кеттик деп ар ким ар кандай айтат, бирок биз өтө эле көп артка кетип атабыз. Ар биринде жок дегенде 3 жылдан 5 жылга чейин артка кетип атабыз. Азыр дагы өтө артка кеттик. Артка кеттик. Бекеринен Россиялык, чет элдик эксперттердин бүгүнкү айтып атканы бул элдин шору, келечекте мамлекеттин келечеги туңгуюк деген бул туура эле сөз. Биз ошодон аз тыянак чыгарышыбыз керек. Бүгүндөн баштап, мисалы, азыр мына президенттик шайлоодон кийин референдум болот. Референдумдан кийин жергиликтүү бийликтин шайлоолору болот. Андан кийин жогорку кеңеш. Мунун бардыгы мамлекетке өтө чоң мындай таасирин тийгизет. Себеп дегенде бардыгыбыз, элдин бардыгы саясат менен алектенип калат. Ал экономика саясатты бүтүп алгычан күтүп турайын деп күтпөйт. Ошон үчүн бүгүнкү дайындалган министрлердин бардыгы да эртең президенттик шайлоо болгондон кийин алар калабы калбайбы ошондой настроенияда иштейт. Экономика менен бүгүн мен ойлойм, эгерде экономиканы сактап калабыз дей турган болсо, күчтүү, опыты бар, ушундай буга чейинки мамлекеттүүлүктө өзүнүн ар бир тармакта көрсөтө билген адамдарды өткөл өкмөт деп туруп, аларга укук берип, аларды иштетиш керек. Себеп дегенде премьер-министр Жапаров дагы азыр шайлоого кетип атпайбы? Азыр мына жаштар деген менен жаштар өсүш керек. Жаштар, биз дагы жаш болгонбуз. Бирок ошол жаштардын бардыгы опыт алыш керек. Ошол жолду басып өтүш керек. Анан жолду басып өтпөй эле эң чоң кызматтарга келген мен туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде ар бир отраслдын, ар бир министрликтин, ар бир кызматтын өзүнүн закондору бар, аны иштөө тартиптери бар. Алардын бардыгын билбей эле чоң болуп отуруш бул жөнү сулуу сөз менен же болбосо Facebook менен, WhatsApp менен элди башкарам деген бул жаңылыштык, өтө чоң жаңылыштык да. Ошон үчүн мен ойлоп кетет элем, экономика менен бүгүндөн баштап аракет болбосо, эртеңден баштап айлыктар төлөнбөй калат дегенине таң калбаш керек. Себеп дегенде казынабыз бош, эч бир өлкөдөн жардам келип түшпөй атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кыскарта тургандын бардык мамлекеттик ишканаларды кыскарта, министрликтерди кыскартканды бүгүн кыскартып токтотуп коюш керек. Президенттик аппарат менен өкмөттүн аппаратында бир жетекчи болгондон кийин экөөнүн бир аппаратты кыскартып койсо деле болмок. Бул аз да болсо пайда алып келмек да. Жогорку кеңеш шайлоону дайындадыбы? Жогорку кеңеш болду, буларга айлык төлөбөй ишин токтотуп коюш керек. Макул ошол кандайдыр бир чрезвычайный сессия болсо, же керектүү сессияга гана топтолуп, ал эми айлык албай иштейбиз дегени бул мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Ошон үчүн мунун бардыгын жөн эле баягы каалагандай жаса бербей, мисалы, ага мыйзам кабыл алып, мыйзамдын негизинде гана жасаш керек да. Биз ошондо мыйзам талаада толук каны түшөбүз. Экономика боюнча дагы бир жолу айтып кетейин. Экономика менен бүгүн 24 саат иштей турган убакыт саясаттын бардыгын жыйыштырыш керек. Саясат менен алектенгендер саясат, ал эми өкмөт толук кандуу
социалдык, экономикалык маселе менен түнү күнү дебей иштеш керек. Андай болбосо эртең 2 ай, 3 айдын ичинде топтолгон нерсени кийин ал проблеманын чечүүнүн бардыгы аябай чоң убакытты талап кылып калат. Мындай болуп калды да, бүгүн биздин коомчулукта элдин көңүлүн алыш үчүн, мисалы үчүн ошо сиз барган шайлоодо деле элди үгүттөө үчүн эмне иш кыласыңар десе, коррупция менен күрөшөбүз, баарын камайбыз, баарын жок кылабыз деп, жана бир кыргызда айтып коет го, ууру кыйкырат экен, ууруну кармагыла деп. Ошол деген сыяктуу эле бир түшүнүк калып эле, анан келген жетекчилердин бардыгында ушул мода болуп калды. Келсек эле биз сөз коррупционерлерди кармайбыз, камайбыз, ошо менен элдин довериясына киребиз депчи, ишеничине. А бирок ага карабастан сиз жогоруда айтып кеткендей, бүгүнкү күндө биз андай бир жок нерсе менен алектенбестен биз экономиканы көбүрөөк көңүл буруп карабасак, биз чындыгында эле көп нерседен артка калып баратабыз. Ошол эле теманын айланасында бүгүн биздин көрүүчүлөр, биз сизди келериңиз жөнүндө анонс бергенибизде, бизге бүгүн экономиканы жакшы билген, экономиканы өндүрө ала турган, ушак саясаттан алыс болгон бир президент керек деп, сиздин президенттикке талапкерлигиңизди коеруңузду же койбосуңуз жөнүндө да суроо узатышты эле, ошого да жооп берип кетсеңиз. Мындай да, экономика бул живой организм да, муну эртеден кечке отуруп ошол иш алып барыш керек. Мен сыймыктанам, мен мына 2 жерде башкардым, соцфонд менен налоговыйда. Ошол ошол кызматкерлердин бүгүнкүгө чейин мен жөнүндө жылуу сөздөр айтканына, анан кийин ушул урмат сый менен мамиле кылганына, мен көпчүлүгүн тааныбасам дагы, региондорго барганда мен ушул сиздин кол алдыңызда иштедим эле соцфонддо же налоговыйда. Сиз кылгандан бери ушундай боло элек деген сөздөрдөн мен аябай мындай сүйүнөм да. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө саясатчылар 3кө бөлүнүп калдык. 3 категорияга. Биринчиси бул отуруп чыккандар, экинчиси отургандар, үчүнчүсү келечекте отура тургандар. Бул аябай жаман нерсе да, жаман тенденция. Биз анда ушунун негизинде бүгүнкү күндө биз интеллигенцияны жоготтук. Интеллигенцияны сый урматын жоготтук. Алардын сөзүн уккан эч ким жок. Мамлекеттик ачуучундук, мамлекеттик кызматтардын баркынын түшкөнү, мамлекеттик кызматта иштегендердин эч кимисинин баркы жок, министри баш болуп жана башкасы. Аларга жөнөкөй элдин мамилеси аябай эле начар, жаман сөздөр менен айтат. Бул ачуучундук. Ал эми президенттик шайлоо боюнча бүгүнкү күндүн учурун эске алуу менен мен дагы ойлонуп атам, бирок бүгүнкү күндүн учурун эске алуу менен мен ойлойм, азыр менин убактым эмес деп, мени менен иштеген командадагы адамдар жана башка саясий консультациялар жүргүзүп атабыз. Себеп дегенде бул кызмат эмес, мамлекеттин сакталышы, мамлекеттүүлүктү сактап калуу, элдин келечегин ойлой турган, бул сөзсүз түрдө же бир чоң кызматка барып, же болбосо кандай депутат болуп чечиш эмес. Ал өзүңүн акылың менен, кылган ишиң менен мамлекетке, элге жардам берсең болот. Алдыда убакыттар бар, ошон үчүн мен ойлойм, азыр канча талапкер чыгат, шайлоо кандай өтөт, бүгүнкү шартта шайлоого баруу, келечекте мамлекетти оңдоп кетүү, бул өтө чоң жоопкерчилик. Себеп дегенде, эгерде биздин экономикабыз өсүп атса, казынабыз толуп турса, элдин жашоо турмушу жакшы болсо, анда эл сезбей калмак, аны өткөзө берсе болмок. Ал эми эртең шайланып келген президенттин элдин алдында ошол мен оңдоп кетүү, бул өтө татаал нерсе. Себеп дегенде өтө чоң ишти жана күчтү талап кыла турган нерсе. Биз Кыргызстандын өзүнүн экономикасы менен чыгып кетишибиз өтө кыйын болот. Ошон үчүн башка мамлекеттер менен достук мамиле, карыз алып, ал карызды кантип кайтарыш керек. Себеп дегенде эмдиги жылдан баштап Кытайдын карызын кайтаруу милдетибиз турат. Бул деген сөз, баягы камикадзе болом деген адам шайлоого барып ушундай оор жүктү албаса, жөн эле муну саясий өзүнүн кызыкчылыгы үчүн же болбосо кандайдыр мен ушу кызматка жетем деген менен максат менен барган адам, аларга өтө эле кыйын болуп калат. Мындан келди, бүгүн биздин мамлекетти өндүрүп өстүрүп кетүү адамдын жеке аброюна дагы тиешелүү экендиги белгилүү экен. Себеп дегенде бүткүл дүйнөдө тарыхты карап көрсөңүздөр, ал жерде кайсы мамлекет болбосун, кандай болбосун,
тарыхты, мамлекетти көтөрүп чыккан адамдар, алар личность болуп эсептелет. Ал командасы эмес, личность. Ошол эле Сталинди алгыла, ошол эле Рузвельтти алгыла, жана башка тиге Сингапурду алгыла, Малайзияны алгыла. Ал жерде бир адамдын аты, жөнү, ошонун жөндөмдүүлүгү, анын волясына карап, аны иштей алган чечкиндүүлүгүнө карап тарыхта калган адамдар да. Маегиңизге чоң рахмат, Ахмат мырза. Мына абдан кызыктуу маек болду. Сиз ушул бир элдер кооптонгон, ишенген, ишенбеген ушак айыңдар айтылгандан бери эфирге чыгып эчкимге сөз айтып бере элексиз. Мына бүгүн көп нерселер белгилүү болду. Мен ойлойм, ушул президенттик шайлоо өтүп, бул жогорку кеңешке да шайлоолор өткөнчөктүү, сиздей дасыккан экономисттердин, ушул жакшы лидерлердин кеп кеңеши биздин коомчулукка жана бийликке абдан керек деп. Мындан ары да келип биз менен маектештиребиз. Рахмат чоң, ийгилик, жакшылык, мамлекетибизде аманчылык болсун. Сиздердин телевидениеде силердер кабар бергендер, мында ачык айкын чындыкты жеткизгендер көбөйө берсин. Айтканыңыз келсин.